Бул кароосуз калган соода күркөлөрү Манас көчөсүндөгү 185-үйдүн короосунда жайгашкан. Буга чейин бир канча жолу шаардык бийлик тарабынан ээлерине мыйзамсыз күркөлөрдү көчүрүп кетүү боюнча маалымат берилген. Бирок жыйынтык болгон эмес. Бүгүн Талаш шаарынын мэри Аскар Шабданов атайын комиссия түзүп, мыйзамсыз орнотулган соода жайларын алдырууда. Эгер мыйзамсыз болсо эле алабыз. Бунун договору бир аз созулган экен. Азыр юридически карап көрөбүз. Эгер юридически биз тарапта болсо мыйзам алабыз. Анан кийин сотко беребиз, тигиндей мындай дегенден биз мындан ары коркпойбуз. Мыйзам биз тарапта. Техникабыз бар, эми чечкиндүү кадамдарга барабыз. Эми сөздүн ачыгын эле айтайлы, бир аз тыйынын алып коюп, булардан көз каранды болбойбуз биз. Бизде саясий чечим бар, саясий эрк бар, буйруса тазаланат. Соода күркөлөрүнүн ээлеринин айтымында шаардык бийлик бул жайды тазалоо тууралуу эскертпегендигин айтышып нааразы болууда. Эскертүү эч кандай берилген эмес. Бул жер чын-чынына келгенде биздики эмес. Мен ата-энемдики, мамамдыкы. Анан биз бая убактылуу колдонуп жүргөнбүз. Бизге жолдошум эле жолдон бир айткан экен, жолугуп кимис айтканын деле билбейм. Бирок кагаз түрүндө атайын келип же ээсине чалып эчтемке бизге билдирүү берген эмес. Мына бүгүн келди да тапатандан эле жулуп чыгарып, баарын чыгарып алып машинеге жүктөшүп атат. Эчтеке эмеси жок, отуруп калдык биз болсо. Жок дегенде бир күн эртерээк айтып алабыз же алып кеткиле, бошоткула десе, анда бизде бир аракет чара көрмөкпүз, иш чара көрмөкпүз. Ушул эле күнү медициналык окуу жайдын жанындагы нан бышыруучу жайдагы атайын техника менен сүздүрүлдү. Анткени бул жерде өрт коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан. Талаш шаарындагы көп кубаттуу үйлөрдүн тегерек четин иретке келтирүү максатында Талаш шаардык мэриясы бүгүндөн баштап бир катар мыйзамсыз орнотулган күркөлөрдү жана дандыр мештердин ордуларын тазалоодо. Айта кетсек, шаардык бийлик тарабынан күркөлөрдүн ээлерине бир топ жолу эскертүү берилген, бирок жыйынтык болгон эмес. Мындан ары шаардын ичин иретке келтирүү үчүн бир катар мыйзамсыз орнотулган соода жайлар жана башаламан турган күркөлөр алынат дейт шаар башчысы. Анткени буга чейин жергиликтүү жашоочулар тарабынан бир канча жолу арыздар түшкөн. Бул убагында бир эжекебизге арендага берилген, ошо субаренда эжекебиз башка бирөөлөргө субаренда кылып берип тур да, бирок эч бир документ бербептир. Тилекке каршы убагында коррупциондук жолдор менен да берилип кеткен жерлер бар экен. Земли общего пользования деген түшүнүк бар, придомовой участок дегендер бар. Ошол нерселердин бардыгы каралбай кеткен. Кызыл линияларга чыгып кеткен үйлөрүбүз да бар, коммерческий объекттин тышкары. Булардын бардыгын жөнгө келтирүүгө убакыт келди деп эсептейм. Айта кетсек, эми шаардагы тамактануучу жайлардын санитардык тазалыгы текшерилет. Мындан тышкары көп кубаттуу үйлөрдүн алдындагы ашканалардагы газ баллон колдонгон ишкерлерге мыйзамдын негизинде чаралар көрүлөт. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талаш шаары.